Біздің улуу кыргыз элибиз 4 декабрда улуу Манастын күнүн белгилеп атабыз. Ошо биз улуу Манас аркылуу кыргыз элибиз улуу деңгээлге жетти деп эсептесем болот. Себеп дегенде бул күн бизге ар дайым адат болуп калды белгенге. Ар жылы ошол күндү белгилейбиз. Ошол Манас үчөлтигин, Манас Семетей Сейтек, анан башка дагы улуу байлыктарды биздин азаматыбыз Карганбек Самаков деген ЮНЕСКОга өзүнүн командасы менен барып, ал жерден абдан даңазалап, ошол жерге ЮНЕСКОнун тизмесине киргизип, улуттук улуу байлык катары ошол Манас менен кошо дагы бир 7-8 биздин баалуулуктарды кошо киргизип ЮНЕСКОга өтө биздин даңкыбызды, баркыбызды, атыбызды чыгарды. Ошондон бери биздин Манас эпосубуз эл аралык деңгээлге жетип, ошондон бери биз аябай сүйүнүчтөбүз. Ошон үчүн бул жерде ошол Манастын даңкын көтөргөнгө, ЮНЕСКОга алып барганга Самаковдун салымы өтө чоң деп эсептеймин. Ошон үчүн мен Самаковду өкмөт сыйлыгына батырлык наамга сунуштасам, мен жакшы болот эле деп эсептеймин. Ушундай сыйлыкты алганга ал киши татыктуу деп эсептеймин.